Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Тегирмен теле берүүсү. Биз бүгүн шайлоолорго жаңы партиялардын даярдыгы, негизи эле алар кандай көйгөйлөргө, кандай тоскоолдукторго дуушар болгондугу жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн бизде конокто Кыргыз либерал демократиялык партиясынын лидери Сейтек Качкынбай, Реформа үчүн партиясынан Мээрбек Эрдоолатов жана Ордо партиясынан Мирбек Мияров бүгүн бизде конокчу. Алып баруучулар мен Перизат Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек болмокчу. Алгач эле жалпы партияларга суроо, негизи эле бүгүнкү келечекте болуп аткан шайлоолорго даярдык үчүн силерде кандай даярдыктар бар жана азыркы жогорку кеңеште шайлоолор үчүн болуп аткан өзгөртүүлөргө сиздер кандай карайсыздар да, шайлоо мыйзамдарына киргизилип аткан өзгөртүүлөргө? Биздики жогорку кеңешке шайлоого 20-жылы күзгү шайлоого даярдык болуп, жергиликтүү элдер менен жолугушуулар болуп өтөт. Эми бирок COVID-19 байланыштуу анча-мынча бул иш сапарыбыз бир гана только онлайн режимде, сүйлөшүү режимде келип атат. Эми жана 7% менен 9% албетте 9%тан түшүрүлгөнү бул жакшы, бирок 9% эмне үчүн айтылган сөздү бул деген партияларды жогорку кеңештеги санынан да сапатын көтөрүү болгон, партияларды кошуу, бириктирүү. Бирок биз 2019 жайдан бери эле бул талкуунун үстүнө келе жатабыз. Анткенде 7% менен 2015 жылдагы шайлоону деле эске алган күндөрүдө деле бизде 51% шайлоочу шайлаган, ошондо 1.600.000 бир элдерибиз шайлоого катышып добуштарын берген, бирок ошондо эле 49% элдин добушу сыртта калып калган. Бул 7% менен эле. Биз өзүбүз партиянын атынан жана лидер катары биз 5%дык босого деп 2019 көпчүлүк талкууларга жана граждандык коомдор жана көпчүлүк партиялардын катышуусу менен алып келип жогорку кеңешке айтмакчы ошол эле Жанар Акаев, көпчүлүк Дастан Бекешев, Никитенко деген депутаттарыбыз демилге көтөрүп алып барышты. Биз 5%ды колдоп, ошондой демилгени анткенде Исхак Масаевич ошолор бизден келип талкууларга катышып, ошолор менен талкуулаганбыз. Бул жерде биз аякта деген бир гана партиялар менен жарандык коомдор, активисттер баары чогулуп өздөрүнүн ой пикирин айтышкан. Бүгүнкү күндө биздин коом каяка баратат? Жанагындай бизден олигархтардан кутулуу, бизде парламент бир гана только бир байлардын чөнтөгү капчы калыңдардын эле парламентиби, же ошондой эле жаңы жүздөрдү алып келебизби, жакшы специалисттерди алып келебизби деген ой максат ошондорду көтөргөнбүз. Анын азыркы күндө болсо алар карап көрсөңөр, бул демилгени 1,5 айдан бери карабай деп ушуну Исхак Масалиев да жогорку кеңеште көтөрүп айтышты. Бирок ошол эле өйдө жактан жанагы айтмакчы түшкөн 7%ды 3 күндө эле карап атышат. Анан кийин ушул жерден талкуу башталып атты. Анткени биз жаңы партиялар катары бизге жанагындай 7%, анан 5 миллиондук залог дегендер, бул албетте жаңы ачылган партиялар абдан чоң нерсе. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, партиялар жергиликтүү эли менен жолугуш, жанагындай өздөрүнүн жабдыктарын бүт баарын чечиш үчүн чоң каражат акчалар келет. Бул каражат акчалар бир гана жүргөн саясатчыларда эмес, анан жанагындай олигархтарга дуушар болуп калып атпайбы? Партиянын ордунан жылдырыш үчүн олигархтар албетте катышыш керек. Анан кийин дагы алар катышкандан кийин жогорку кеңешке келгенден алардын максаты эмнеде? $500.000 берип келген парламентке келген депутат ошо кайра эле 500.000 да. Андан кийин бизде коррупция кутулбай кайра эле күчөп атпайбы? Күн сайын биз тендерлер катышат, тендерлерден акча алышыбыз керек, аяктан жасайбыз, тияктан жасайбыз дегендер чоң мындай бир ажырым жарап эл ортосундагы, ошон үчүн бүгүнкү күндө жана партия десе эле элдин пикири абдан начар болду. Жогорку кеңеште шайлоодо эч ким ишенбей атат азырчы. Ошонун баарын ишендириш үчүн урматтуу президентке деле биз кайрылып кетмекчибиз. Кайра ошо барьерди түшүрүш керек. Жанагындай залог деген сумманы деген 5 миллион эмес, ар бирөөнүн чөнтөгүндө эле 5 миллион жок да. Анда бир 100.000ге деле коюп бериш керек да. Анан биз мыйзам чегинде деп атат, мына мыйзам чегинде биз келип баарыбыз берип атабыз. Мыйзам чегиндечи, мыйзамдан чыккан жокпуз. Баарыбыз мына тегерек столдун негизинде чогулуп өзүбүздүн ой пикирибизди келип кагаз жүзүндө жеткирип бердик. Бирок эми ал кагаз жүзүндө эле калып калып атабы? Эми кандай болуш керек? Анан мен азыр ой пикирим ойлоп атабыз, мына жарандык активисттер менен чогуу биригип алып, кандайбы эми азыркы 21-кылымда
баары интернет тармагы менен отурушат. Социальный сеть деген баардыгы отурат. Мынакей. Ошондой эле кандайдыр бир недовольстволор болду мына ковидте татынакай кыргыз элибиз отуруп алып өздөрүнүн недовольствосын социальный тармактар аркылуу билдирип атышпайбы. Бизде ушундайга азыр биз күч алып колдош эметиш керек. Анткени дагы бир 2 окуудан өтүш керек. Биз ага чейин биз ошо 5%-ды колдоп алсак, бирок кыргыз эли түшүнүш керек да. Эгер мына коррупциянын башаты ушундан башталат депчи.